Калыкты тейлөө борборунун кызматкерлери тарабынан ортомчулук кызмат көрсөткөн жарандар менен алдын ала сүйлөшүп уюштурулган мыйзамсыз схема токтотулду. Кыргыз Республикасынын УКМК тарабынан тергөө жана акчам иш аракеттердин алкагында калыкты тейлөө борборунун кызматкерлери тарабынан ортомчулук кызмат көрсөткөн жарандар менен алдын ала сүйлөшүп уюштурулган мыйзамсыз схема токтотулду. Тергөөнүн жүрүшүндө 1-май калыкты тейлөө борборунун кызматкери ортомчулар менен алдын ала сүйлөшүп мамлекеттик кызматтарды алуу үчүн калыкты тейлөө борборуна кайрылган жарандардан, анын ичинде чет элдиктерден мыйзамсыз акча каражаттарын чогултуу системасын уюштурганы аныкталган. Белгиленген схемага ылайык ортомчулар кардарларды таап, аларга документ иштерин тездетүүгө жардам сунушташкан жана кезек күтпөстөн кызматтарды мүмкүн болушунча тезирээк алууга кепилдик беришкен. Ошондой эле көрсөтүлгөн кызматтардын мүнөзүнө жараша $100 $10 000 чейинки акчалай сыйлык талап кылышкан. Андан кийин ал акча мыйзамсыз схеманын катышуучуларынын ортосунда бөлүштүрүлгөн. Ортомчулар КТБнын кызматкери менен түзүлгөн кылмыштуу байланыштарын колдонуп, документтерди тапшыруу убактысын алдын ала макулдашып алышкан. Бул документтерди кезек күтпөстөн кабыл алууга жана артыкчылыктуу негизде иштетүүгө мүмкүндүк берген. Аталган жарандар кармалып, тергөө камак жайына киргизилди. Учурда бул ишке тиешеси бар башка адамдарды, анын ичинде кызмат менин кызматкерлерин жана ортомчуларды, ошондой эле ушул сыяктуу мыйзамсыз схемалардын башка уюштуруучуларын аныктоо боюнча тергөө жана акчам иш-чаралар жүрүп жатат. Мындан тышкары калыкты тейлөө борборунун айрым кызматкерлери жана турак жайга ээлик кылуучу жарандар чет элдик жарандарды жашаган жери боюнча каттоого алуу менен алектенип, алар катталгандан кийин убактылуу каттоо дарегинде иш жүзүндө жашашкан эместиги аныкталган. Ушуга байланыштуу бул адамдардын аракеттеринин мүмкүн болгон терс кесепеттерин эске алуу менен аларга каршы мындай аракеттерге жол бербөө үчүн алдын алуу чаралары көрүлдү. Кыргыз Республикасы УКМК калыкты паспорттоштуруу жана каттоо органдарындагы коррупциялык укук бузууларды аныктоо жана бөгөт коюу боюнча иштер системалуу негизде улантылып жатканын белгилейт. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7 925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Сивашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Ош шаарында жактоочу 350 000 сом пара обзалоого шектелип кармалды. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети тарабынан Ош шаарында жактоочу 350 000 сом пара обзалоого шектөө катары кармалды. Бул тууралуу УКМК басма сөз кызматы билдирди. Маалыматта айтылгандай, жаран жактоочуга чара көрүү үчүн УКМКга кайрылган. Анда ал жактоочу катары милдетин аткарып жатып, кылмыш жаза кодексинин 209-беренеси алдамчылык боюнча бир нече кылмыш жасаган деп айыпталган арыз ээсине юридикалык жардам көрсөтүү аркылуу анын ишенимине кирип, кызмат адамдары тактап айтканда сот бийлигиндеги адамдар менен байланышы бар экенин айтып, Ош шаардык сотунда каралган кылмыш иши боюнча оң чечим чыгарууга таасир этүү мүмкүнчүлүгү бар экенин билдирген. Ал пробация түрүндө жаза дайындоого же жашы жетелек баласы бар экендигине байланыштуу аны колдонуу аркылуу кийинкиге калтырууга көмөк көрсөтүү жолу менен жазык иши боюнча маселени оң жагына чечүүнү убада кылып, ал үчүн 350 000 сом талап кылган. Буга байланыштуу УКМК тарабынан кылмыш иши козголуп, 3-ноябрда шаардык соттун имаратынан акча алгандан кийин жогорудагы адвокат кармалган. Жеке тинтөөнүн учурунда адвокат алган парасын өз ыктыяры менен берген. Учурда адвокат тергөө абагына киргизилип, тергөө иштери жүргүзүлүп жатат. Булак поликлиника.